Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз Италиядагы жашаган мекендештер тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту, адисти ошол тараптан келген чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кожоев Азизбек Саидалимович Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине караштуу миграция кеңешинин Италиядагы өкүлү жана ошондой эле Көчмөн Global тур компаниясынын жетекчиси. Азизбек мырза, студиябызга кош келиптириз. Саламатсызбы? Кош көрдүк, саламатсызбы? Кирип келген жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Италия деп калдык. Учурда ошо биздин Италияда канча мекендештерибиз жашайт жана эмне менен алектенип эмгек кылып келишет, ошону сөздү баштасак. Биздин Италия Республикасында элчиликтин маалыматы боюнча 6000дей биздин мекендештер жашашат, кыргызстандыктар. Алардын анан көпчүлүк бөлүгү бир канча региондордо жайгашканда, мисалы Рим шаары бар бизде, Италияда. Рим шаарында жалаң жаштар, студенттер окушат аякта. Анын компания регион деп коет. Наполи, Салерно деген шаарларда. Ал жакта бир 3000ге жакын кыргыз бар. 3000ге жакында биздин кыргызстандык мекендештер бар. Анан Сардиния деген арал бар Италияда. Ошол Сардинияда деле бир 1,5 миңден ашыгыраак кыргыз бар. Негизи ошол эки региондо көп жайгашкан биздин мекендештер. Эмне менен алектенишет? Кандай жумуштарды аткарышат? Окуган студенттербиз басымдуу бөлүгү? Булардын Римдеги биздин мекендештерибиз, булар окугандар. Жалаң гана жаш студенттер, булар университеттерде окушат. Рим менен Миланда студенттер. Анан компания деген региондо мен айтып аткандай Наполи, Салерно деген шаарлардагылар булар иштешет. Компания региондагылар көбүнчөсү базарда иштешет, булар соода кылышат. Кээ бирлери соода кылышат, кээ бирлери карыган кишилерди карап иштешет. Сардиния аралдагылар болсо көпчүлүк бөлүгү булар карыгандарды карап иштегендер. Себеби Италияда статистика боюнча 65тен ашкандардын жашай албай көп да санычы. Анан алар бирөөнүн кароону муктаж болот. Ошол себептен биз аябай муктаждык бар бул кесипке. Көпчүлүк бөлүгү ошол карыгандарды карап иштеген мекендештер. Анан статистиканы дагы айтчу болсом, булардын көпчүлүк бөлүгү аял заты да, аялдар. Ушундай. Жумуштар оорбу? Жумуштар эми оор дегенде, мисалы карыган кишилерди кандай карайт? Бул карыган кишилерди эми күнүмдүк жашоонда ошону менен чогуу бирге болуп жүрөт да. Анан bundan başka жумуштарды айтчу болсок, биздин студенттерибиз кээде официант болуп иштешет. Бул 8 саат, 10 сааттык жумуш. Негизи жеңил эмес. Негизи эле ошо Италиядагы биздин мекендештердин жашоосу башка Европа мамлекеттеринен айырмачылыктары барбы, негизи эле кыйынчылыктар барбы деген суроода? Негизи башка Европа өлкөлөрүнөн дегенде эми мындай да. Ошол эле Германия, ошол эле Скандинав өлкөлөрүнөн салыштырып көрсөк. Ооба, салыштырып көрсөк, биринчиден мен айтып аткандай кесип боюнча айырмасы. Себеби Скандинав өлкөлөрүндө, Данияда айыл чарбада иштешет биздин кыргыз мекендештер. Германияда болсо убактылуу 3 айлык, 4 айлык, 5 айлык жумуштарда. Тейлөө багытында иштешет. Тейлөө багытында иштешет. Италияда мен айткандай көпчүлүк бөлүгү биринчи эле ошол кесиптен карыгандарды карап иштешет. Анан студенттер көп. Эми жашоо кандай айырмачылык дегенде, Италия эми башка Европа өлкөлөрүнөн өзүнүн эли деле кадимкидей айырмаланат. Булар бизге бир аз окшошуп кетет кыргыздаргачы. Темпераменти, булардын менталитети, табияты, себеби булар үй бүлөгө жакын болот, үй бүлө эң маанилүү деген маселе бар буларда делечи. Анан италиялыктар бизде Кыргызстанда бир аз бар эмеспи? Кечигип, шашпагандык, ушундай адаттары бар Италияда делечи. Анан биздин кыргыздарга мындай көнүп кетиш жакшы, жеңил эле болот салыштырмалуу башка Европа өлкөлөрүнө. Себеби италиялыктар менен бат эле дос болуп алса болот да. Эгер итальян тилин билсеңиз, бат эле дос болуп, аларга аралашып, бат эле сиңишип кетсе болот алар менен. Ушундай өзгөчөлүгү бар. Улутчул эмеспи эли? Улутчулдугу эми мындай да, азыр бүгүнкү күндөрдө улутчулдук бүт эле өлкөлөрдө өсүп атат. Анан тарыхка карачу болсок, 20-кылымда фашизм деген идеология Италиядан чыгып атат да, фашизм, фашо деп. Бул баягы бириккен, таяктар бириккен дегенди түшүндүрөт да, фашо дегенчи. Пикирлештер, ойлоштор дегенди түшүндүрөт. Фашизм ушул жактан чыгып атат. Бул фашизм идеологиясы дагы эле бар Италияда, ачык эле айтыш керек. Себеби Италиянын түштүк тарабын чалган эмес, түндүк тарабына барып кадимкидей, алар эми мындай да Италияда. Сиз ким болуп барып атасыз, ошого карата мамиле болот да. Эгер турист болсоңуз, маселе жок, англисче сүйлөйт. Студент болсоңуз деле маселе жок. Анан эгер сиз мигрант, иштеген киши болсоңуз, итальян тили жок, эч жакка жүрө албайсыз, баса албайсыз. Себеби улутчулдукту кылышат ачык эле. Ал бүт эле Европа өлкөлөрүндө бар. Айтышат, мисалы сен унутпа сен каякта жүргөнүңдү деп эстетип турат да. Англисче сүйлөгөн кишилерге, башка тилде сүйлөгөн, сен унутпа сен каякта жүрөсүң, итальян тилин билишиң керек, сүйлөшүң керек деген улутчулдук бар, ал ачык эле маселе.
Эми мен бул нерсени улутчулдук деп айтууга болобу болбойбу негизи эми ар Балким бирле мекенчилдиктер, балким мекенчилдик да, балким мекенчилдик. А негизи адам укуктары башкалар сакталат, мыйзамдар. Ал жака ишке барып атканда өзүңүз айтып атасыз, саны деле көп болуп калыптыр кыргызстандыктардын Италияда. Алар кандай жолдор менен барып калышкан? Бул жакта Кыргызстандагы тур же болсо иш берүүчү компаниялар менен биргеликте иш алып барып кетиштиби же кантип ошончо кыргыз ушул Италияга жетип барышты деген суроо. Бул ушунча кыргыз эми ачыгын эле айтыш керек. Негизи кыргызстандыктардын көпчүлүк бөлүгү тур виза менен эле барып калып калышкан. Тур виза менен барат. Себеби Италияда жумуш орундарга деле муктаждыктар бар да ушундай. Бирок кесипкөй жумуштарга эмес, ушундай кара жумуштарга муктаждык бар. Анан барат, биздикилер тур виза менен барат, анан калып калат. Легалдашып алат анан убакыттын өтүүсү мененчи. Мисалы Сардиния деген аралда ушундай уруксат берет. Эгер документи жок кишиге бир жыл сайын бир убакыт бар, ачыла турганчы сроктор бар. А ошол сроктордо булар легалдашып алса болот. Себеби аларга жумуш орунга деле муктаждык бар да. Алар эми документ башка деп кыйначу болсо, балким өздөрү деле муктаждыктарын жаба албай калат да италиялыктар. Ошондой көпчүлүк бөлүгү тур виза менен барып калып калышкан. Анан кесипкөй бирөө мисалы инженер болуп, архитектор болуп, же болбосо медик болуп, доктор болуп, медик болуп иштегендердин саны жок эсе. Ушундай. Өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, өзүңүз кандайча Италияга барып калдыңыз эле? Эми өзүм тууралуу айтсам, мен мындай да, эми биздин үй бүлөбүздөн эле, кичинекей кезибизден эле элге, жерге, мамлекетке кызмат кыласың деп чоңойгонбуз да бизчи. Эми жөн эле жашоону жашап, өмүрдү өткөрүрбестен бир из калтырсак, элге, жерге, коомго, мамлекетке бир салымыбызды кошсок, бир акыйкатты жеткирсек, канткенде адам бактылуу болот, канткенде биздин жарандарыбыз, биздин мекендештерибиз бирөөнүн көзүн карабай, муктаж болбой, бактылуу жашоону жашайт. Канткенде биздин мамлекет менен эсептешет деген пикир менен чоңойгонбуз да биз. Анан мен ар дайым ойлочумун. Кантип биздин регион, Борбор Азия, Евро биримдикте бир биримдик түзө албайбыз? Неге биз эркин жүрө албайбыз? Биздин региондордо неге биз ушундай байый албайбыз? Неге биздин маркетибиз, экономикабыз бир эмес деп ойлончумун. Анан ойлондум, мен бакалаврды бүтөөрдө ойлондум. Мен ушулардын сырларын ичинен көрүп келейин барып. Бакалаврды Кыргызстанда окудуңуз? Бакалаврды Кыргызстанда окудум. Бакалаврды Кыргызстанда окуп бүтүрүп, улуттук университетте. Анан Италияга ушул мен эңсеген факультетке Кудай насип кылып өтүп кеттик анан магистратурага. Италияда, Европада топ 5 университетке кирет. Римский университет Сапиенза деп коет, Сапиенза деген университет. А дүйнөдө топ 100ге кирген университетке Кудай буйруп, ошол жака магистратурага өтүп калдык. Факультетибиз деле евро биримдик тууралуу да. Евро биримдик кантип негизделген, анын сыры эмнеде, анын принциптери кандай, ал кандай иштейт. Ошол факультетке анан өтүп калдым. 2021-жылы анан аяка барып окуп баштадык. Биздин ошол мүдөбүз ишке ашты да, Кудай насип кылып. Мүдөбүз ишке ашып, анан Кыргызстандан чыгып атканда эле ушундай план менен чыкканбыз. Кудай буйруса барабыз. А биякта сөздөр болгон да. Европага барсаң, балким сага жашоо жагып калып каласың аякта. Деген ар кандай пикирлер болгон. Анан биз чыгып атканда ушундай пикир кылдык. Барабыз буйруса, окуйбуз, үйрөнөбүз, тажрыйбаны алып, анан мекенибизге кайтып, ушул салымыбызды кошобуз деген пикир менен чыкканбыз Кыргызстандан. Насип болду, бардык, окудук. Миграция тууралуу айтып кеттик буга чейин. Мигранттардын кубанычын, көз жашын көзүбүз менен көрдүк. Мамлекетке, улутка, өзүбүздүн жерибизге, туугандарга, балуулуктарга болгон дагы деле көз карашыбыз такыр өзгөрдү. Жакшы жака. Себеби дүйнөнү көрдүк, дүйнө тааныдык, толтура мамлекеттерди кыдырдык, Европаны. Мен айткандай, анан алардын сырларын окудук. Булар кантип өнүккөн, булардын сыры эмнеде? Булардын неге мындай экономикалар өсүп атат? Неге булар технологиядан алдыда кеткен? Неге булардын архитектурасы сонун деп бүт үйрөнүп, барып анан Италияда диаспоралар менен иштештик. Кыргыз диаспоралар менен иштештик. Аларды биргелештирген аракет кылдык бүт Европа боюнча. Барып анан тасмаларды коюп бердик. Бейишинен таманда деп чыкпады вот кыргыз тасмабыз. Себеби Европаларда бар да эми. Бир 3 муун калып кеткен кишилерчи, кыргыздар. Аларды эми биз алып келе албайбыз да бияка. Жок эле дегенде ошолорду кыргыз бойдон алып калсак, сактап калсак, алардын балдарыны кичинекей муун деп, тили калсын деп, тили калсын, баалуулуктары калсын деп. Анан окуганча ушул нерсенин үстүнөн иштей баштадык биргеликте. Биргеликте кыргыздар менен, башкалар менен иштеп тааныта баштадык.
Анан 4 жыл өттү, 4 жыл бою мен аябай продуктивдүү өттү деп айта алам. 4 жыл бою келбедим мен Кыргызстангачы. 4 жыл дегенде анан мекенибизге кайра кайтып келдик. Аябай пайдалуу, түшүмдүү болду биздин Италияда убактыбыз. Эми ушул жерден тактоочу суроолордон да баштайлы. Өзүңүз айттыңыз 4 жылда көп нерселерди байкап көрдүм. Андан тышкары анализдеп да көрүп турсуз, кыдырып көрүп турсуз Европанын өнүгүп аткан жактарын. Кыргызстанга эмнелери жетишпейт, кайсыл нерселерди биз өзүбүзгө кабыл алсак болот жана жалпы эле чындыгында эле кантип бул Европа биримдиги алдыга өнүгүүгө жол алган? Бул мен биринчи эле принципти мындай деп айтам да, биз Кыргызстан эми аябай жаш өлкөбүз да. Салыштырмалуу 91-жылы гана биз эгемендүүлүккө ээ болдук да. Биз жакында эле бизге ата мекен деген түшүнүк пайда болду биздечи. Биз өздүгүбүздү эми таап атабыз да. Бул 34-35 жыл деген мамлекет үчүн аябай жаш да. Бул эч нерсе эмес 34-35 жыл. Биринчи биздин орусча айтканда преимуществобуз бул биздин жаштыгыбыз да. Себеби Италия качанкы Италия, Рим империясынын мураскору булар. Германия качанкы Германия, Англия качанкы Англия, алар 1000 жылдык бул өнүккөн цивилизацияда тарыхы бар. А бизде мисалы үлгү ала турган нерсебиз булар ойлоп таап койгон уже көп нерсеничи. Технологияларды, психологияларды, мисалы шаарда пробкадан кантип кутулуу керек, абанын болгонусун кантип жеңүү керек, бизге эч нерсени деле ойлоп табышын деле кереги жок. Биз иштеген практикаларды алып эле колдонсок болот. Алардын тажрыйбасын өзүбүзгө. Алардын тажрыйбасына. Анан эми акыркы учурда мындай нерсе байкалып атат да, бул дүйнөдө эле жүрүп атат. Цивилизациялардын кагылышуусу, маданияттардын, баалуулуктардын кагылышуусу. Глобализация, аламдашуу заманы деп коет эмеспи? Анан Кыргызстанда деле эми бизден деле толтура кишилер барып окуп келип атат да, мисалы Кореяга барып, Америкага барып, Европага барып, башка жакка барып. Ушул маанилүү болгон нерсе кыргызды кыргыз бойдон сактап калуу да бул учурда. Себеби азыр бизде түшүнүк бар эмеспи, мисалы про дегенчи, прозападный, батышчыл, чыгышчыл, алчыл, булчыл депчи. Биз ушундан алыс болуш үчүн диаспоралар менен иштегенге аракет кылдык да. Келип ар ким өзүнүн бизге дал келбеген нерселерди таңбалабаш үчүн Кыргызстангачы. Себеби биздин маданият, биздин баалуулуктар, биздин менталитеттер, биздин регионго, жашаган жерибизге карап булар кылымдар бою бекемдеп келгенде, түптөлүп келген. А биз Европадан алардын бир нерсесин алчу болсок, биз алардын технологиясын ала алабыз. Ошол маалымат ала алабыз, башка ала алабыз, бирок менталитет, маданият ал нерсе бизге, биз батыштын мисалы образын алчу болсок, бизге ал жарашпайт да. Албетте. Биз кылымдар бою мындай бул айырмачылык болгону өзү бир уникалдуулук да, ар бир улут, ар бир мамлекет уникалдуу. Ошон үчүн анда биз өздүгүбүздү жоготобуз. Ал маданий үйрөнө турган нерселер бар коомдо. Чынчыл болуу, бул негизи бүт эле принциптер эмес, адамзаттын мындай чогуу принциптери. Бүт эле жакта мисалы алдаган болбойт, урдаган болбойт, өлтүргөн болбойт дегендейчи. Ушундай нерселер окшош эле. Ана биз мен айткандай технология, илим, билим өнүккөн сырларын ала алабыз. Эң башкысы биз иденттүүлүгүбүздү жоготпошубуз керек да, аларда. Жоготпош керек. Эң Кыргыз улуту. Кыргыз улуту. Себеби карап көрсөк, дүйнөдө бир 2000ден ашык улут бар да. Анын 193 деле өзүнүн мамлекети бар. А биздин эми бул ата-бабаларыбыз азаттык үчүн согушуп келген бул чоң мурас да. Бул чоң мурас биздин мураскорлорго аябай чоң жүктү жүктөйт биздин мойнубузга. Эгер биз бул жүктү көтөрө алсак, биз ийгиликке жетебиз, көтөрө албасак, бул басылып калабыз бул жүктүн астында. Ошону менен биз ээ чыга албайбыз мураска. Сиз Азизбек мырза, мынакей мекенчил, элим жерим үчүн деп окуп билим алып келип, учурда кайрадан ошол тажрыйбаңызды өз эли жериңизге жумшап аткан экенсиз да. Бирок ошол эле учурда мен дагы дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттерин кыдырып, биздин сизге окшогон баягы жаштарын көрдүм. Алар эмне үчүндүр кайрадан Кыргызстанга кайтууга көңүлдөрү жок да. Ошол жаштарды, кыздарыбызды, уулдарыбызды кайрадан Кыргызстанга алып келүү үчүн кандай багыттарда иш алып барышыбыз керек биз? Мен өзүм көргөн учурумду айтайын. Эми мен деле калып калган үчүн толтура мүмкүнчүлүктөр болду Европадачы. Мисалы биз окуганы барганда стипендия менен окудук да. Италиянын өкмөтү бизге төлөп атты. Себеби буларга кадрларга муктаждыктары бар. Анан алар бизге стипендия төлөп берет жыл сайын. Анан жатканга жай берет. Бардык шарттарды түзүп берет. Бардык шарттарды түзүп берет. Анан жаткан жерде биз эми жатакана деп коет эмеспи Кыргызстандачы. Анан жатакана берет десе биз ойлодук да. Бир мындай эки двухъярусный кроваттарда жатабыз, толтура киши жатат го бир комнатада, бир бөлмөдө деп. Анан ошол орун берген жерине барсак, биздин мейманканаларда экен ал жерчи, бир бөлмөдө эки эле адам жашайт экен.
бир бөлмөдө 2 адам жашайт, өзүнүн кухнясы бар, ошол 2 адамга туалет душу бар. Анан бир жумада өздөрү келип сиздин кухняны, туалет, душту бүт баарын тазалап кетет. Сиздин таштааныңызгачы өздөрү таштап берет. Жалаң окуш керек. Отельде жашагандай эле Отельде жашагандай. 20 метр бассаңыз, алардын ашканасы. Ашканага деле кирсеңиз, десерти менен, салаты менен бүт баары менен берет. Жалаң окуш керек, жалаң окуш керек. Анан киши ойлойт да, мисалы, буга чейин коррупцияга туш келген биякта, анын илим билимин, анын потенциалын баалаган эмес да. Анан тияка барсам, ондай алаканына коюп карайт да алардычы. Сен мыктысың, сен окушуң керек, сен жалаң оку. Бардык шарттарды түзүп берет. Анан бүткөндөн кийин алардын өзүнүн программасы бар. Алар региондорго бөлүнөт да. Ооба. Региондорго бөлүнөт. Региондордун өзүнүн бир сайты бар. Ошол сайтка сизди каттап коет университетти бүткөндөн кийин. Анан кайсы жумуш орундарга муктаждык болсо, сизди чакырып, өздөрү деле жумуш таап бергенге жардам берет да. Сиз эгер билимдүү болсоңуз. Анан киши, жаш балдар баргандан кийин ушуну көрөт дагы айтат да. Неге мен биякта калбайын дейт. азгырылып баштайт. Азгырылып баштайт. Азгырылып баштайт. Караса, аны сыйлап атат, анын билимини баалап атат, анын потенциалын баалап атат, аны аябай жакшы карап атат. Анын укуктары сакталат, жашоо жакшы, мисалы тамак ашы, абасы, бүт баары сонун. Анан ушундан азгырылып баштайт. Мен негизи ушул жерде сунуштап кетейин, бир кеңеш берип кетейин ата-энелерге. Мүмкүн болсо чет өлкөгө балдарды бакалаврды бүткөндөн кийин жиберүү эң туура болот деп эсептейм мен. Себеби баланын өзүнүн пикири, көз карашы, акыл эси бир аз толуп, өзүнүн пикири болуп калат. Биздин баалуулуктар сиңип Кыргызстандачы, тууган урукка, ата-энеге болгон мамилелери башкача болуп. Жашыраак жөнөткөндөрдү биз көрүп атабыз эми тилекке каршы. Алар эми губкадай болот да, бүт нерсени сиңирип алат. Кадимкидей жакшысын деле, жаманын деле. Аяктан эми биз батыштан үйрөнбөй турган деле нерселер бар да. Көп. Себеби алар цивилизациянын туу чокусуна жетип бүткөн алар. Ошол себептен курсактын токтугунан бүт нерсеси бар, жашоо жакшы, эч ким эч жакка шашкан жок. Аларда анан бир жаман нерселер пайда боло баштайт да, жанакы ЛГБТ, башка деген нерселерчи. Жаш баргандар ушуларды деле кабыл алып, аларга деле мындай жакшы эле көз карашта болуп калат да. Ошол себептен акыркы мезгилде Европада белек, жалпы батыш өлкөлөрүндө улуттук деградация жүрүп атат деп айтылат да. Эң туура, кошулам. Буларда мындай дейм актуалдуу маселеси. Мен сизге бир маселени айтайын. Азыр айтып атабыз го, цивилизациялардын кагылышуусу болуп атат депчи. Биздин университетте аябай күчтүү бир профессор бар. Аябай күчтүү профессор Александр Ванини деп. Ошол айтып атпайбы сүйлөшүп отурсак. Эми дейт, бизде батыштын күнү батып атат дейт. Биздин соңубуз келип атат. Себеби юбилей институту бизде бузулду дейт. Юбилей институту бузулду, төрөлүү жок, өлүүнүн саны көп. Булар 20 жылда, 30 жылда эмне болот булардын акыбалы? Аягы. Бул айтат, батыштын күнү батып атат, чыгыштан дейт, Азиядан күн чыгып атат. Цивилизация ушул жака кетип атат дейт. Аны мен сурап атам да, эми неге айтып атасыз? Бизде азиялык деп эле балким айтып аткандырсыз десем айтат, жөн эле азиялык эмес. Анан бул дин тууралуу деле айтат. Профессор, булар өзү католиктер да айтат. Ислам динини бекем карманган Азия өлкөлөрүндө келечек ушул жакта, күн ушул жактан чыгат дейт. А мен профессордон сурап атам. Эми түшүндүрүп бериңиз да. Эми Европада мындай да жөн эле сөз айтып койбойт, аны түшүндүрүп бериш керек. Ал айтат. Неге дейт? Бизде азыр юбилей институту бузулду, улут деградация болуп баштады дейт. Бизде кичине бир аз бир нерсе болсо суицид кылат, өзүн өзү өлтүрүп алат дейт. А кичине стреске чыдабай алкоголь ичип алат дейт. Төрөлүү жок. Мамилелер туугандар менен, жакындар менен мамиле бузула баштады. А бул айтат, силерде дейт, ислам динин кармангандарда стресс болсо, психологко деле муктаж эмес дейт. Ал ичип албайт дейт, ал өзүн өзү өлтүрбөйт. Силерде бири-бириңерге сыйлоо бар. Балам үчүн жашайм деген деле принциптер бар дейт. Бул алыскы перспективаны ойлогондо бул улуттарды сактап калат дейт. А ошон үчүн азыр мен айталам, цивилизациялардын кагылышуусу болуп, жанагы материктер деле бири-бири менен кагылышканда тоолор пайда болот го. Ооба. Ошондой болгондой эле азыр батыштан чыгыш тарапка цивилизация көчүп атат, доор көчүп атат. Эми эч ким өзүнүкүн бергиси келбейт да. Мындай күчү кеткиси, башкасы. Эми булар деле тиренгенге аракет кылып атат. Ушундай чакырып, кадрларды чакырып, үйрөтүп алып калып, сактап калганга. Бирок эми доорлор алмашат, замандар алмашат. Замандын талабы ушул экен. Батыш тараптан чыгышка азыр Азия тараптарга көчүп атат. Анан эми менде суроо жаралат. Биз даярбызбы ушул нерсени кабыл алганга, эстафетаны дегенчи. Кыргызстандын орду мындай глобализм
Ааламдашуу заманында каякта болот деген менде суроо жаралат да. Себеби азыр ойлонуп карасак, дүйнө аябай бат темп менен өзгөрүп атат да. Дүйнө аябай бат темп менен өзгөрүп атат. Жаңы кесиптер, жаңы илимдер, жаңы нерселер. Биз ошол нерсеге өзүдөн өзүбүз сурап атабызбы, суроо берип атабызбы? Мисалы, жасалма интеллект кандай алдына кетип атат, химическая инженерия, биоинженерия деген кесиптер. Анан мисалы, ядердик согуштун коркунучу, абанын булгануусу, глобальное потепление деп коет. Азыр муздар эрип, Бишкекте деле кар жок, мисалы, кыштын күнүндө мөңгүлөр жок. Биз ушундай нерселерге даярбызбы? Цивилизациялардын согушу болгон жерде биз биргебизби? Биздин регион менен, биздин кошуналар менен. Себеби азыр канчалык чоң мамлекет болбосун, булар өз алдынча жашай албайт. Ошон үчүн сөздөр болуп атат казыр, мисалы, АКШ плюс Борбор Азия, Жапония плюс Борбор Азия. Ошон үчүн биз бекемдешибиз керек. Себеби биз окуп келген кесип өзгөчө ушул болуп атпайбы? Регионубузду биргелештирип, өлкөбүздү эми бактылуу жашоого алып чыксак деген мүдөө да. Ошол мүдөөңүз, оюңуздар бүгүнкү күндө Кыргызстанда канчалык деңгээлде ишке ашып атат? Ошол багытта иштер жүргүзүп атасыздарбы? Ошол багытта иштерди жүргүзүп атабыз. Себеби эми мен айтпадымбы, жаш мамлекетпиз деп. Бирок жаш мамлекет болгонубузга карабай, замандын талабы менен эсептешпесек, бизди жок эле болуп кетебиз да, тарых барактарынанчы. Эми биз жаңы кесиптерди өздөшүрүш керек. Мисалы, жок эле дегенде кесип тандоону үйрөтүп, 50 жылда эл жаңырат деп коебуз го. Азыртан жашынан даярдаш керек. Кайсы кесиптер актуалдуу болот? Мурдакыдай эле жөн эле юрист, жөн эле экономист, жөн эле башка эмес. Мисалы, азыр жасалма интеллекттин пайда болушу менен көптөгөн кесиптер жоголуп атат. Азыр мондай, эми бул прогноздор бар. Жакында музыканттардын кесиби жоголот. Себеби жасалма интеллект сиздин сезимдерге карап туруп эле, мындай реакцияларга карап туруп эле сизге ылайыктуу музыканы ал өзү жазып берип коет. Учурда колдонулуп келе атат. Дарыгерлердики жок болот. Себеби азыр Кытайда уже аппараттар чегип калды, колуңузду эле бересиз, анализди алат, дароо эле ошол жерден дары-дармектерди чыгарып берип коет, бат эле. Бул мисалы такси кылгандардыкы жоголот, себеби автоматически такси айдагандар, булар таксилер автоматизированный болуп калат. Автоматизированный болуп калганда мисалы алардын кагылып кетишүү деле аябай кыйын да бири-бири мененчи. Бат-бат үйрөнөт алар. Искусственный интеллект. Кайсы кесиптер актуалдуу болот дегенде, аз эле кесиптер актуалдуу болот. Мисалы, карагандарды караган, себеби ага адам керек. Мындай карап, байкап, кандай кылып атат, эмне кылып атат. Анан медсестра деп коебуз го биз. Ошолор медайымдардын кесиптери актуалдуу болот дейт. Биз ушундай глобалдуу чоң маселелерди ойлоп суроо беришибиз керек өзүбүзгөчү. Жөн эле мектеп куруу, суу чыгаруу, бала бакча куруу деген булар нан жейм, суу ичем дегендей эле маселе бүгүнкү күнүнчү. Ошон үчүн арканды алыска ыргытышыбыз керек экен да. Арканды аябай алыска ыргытып, эми чыныгы саясатта 100 жылдык саясат, 100 жыл алдыга ойлонулат да. Биз ошондой эми жаш мамлекетпиз деп эле жүрө бербей, себеби биз тарыхтан көп окуяларды өткөрдүк башыбыздан. Тарых бул аябай катуу мугалим да, строгий мугалим. Эгер биз ошол тарыхтан сабакты ала билсек, эми кетирген катачылыктар үчүн, башкалар үчүн кайталанбайт да ал нерселер. Азизбек мырза, мынакей сиз 4 жылдан ашык ошо Италияда билим алып келиптирсиз, магистратураны бүтүрүп келиптирсиз. Андага чейин Кыргызстанда бул окуп турсуз да. Учурдагы биздин жаштарга сиз курактуу, сизден кичүү улан кыздарыбызга чындыгында эле билим алуу же болбосо өзүнүн максатын алдоо боюнча кандай мындай ойлору, кайсы багытта иш алып барса туура болот да. Менин оюмча, мен баягы биз улуу муун катары ошондой сезилеби? Чанжыра ойлор көбөйгөндөй сезилет да жаштардын арасында. Эми бул боюнча мен мисалы чет өлкөдө окуйм дегендер үчүн биринчи кеңеш айтайын. Чет өлкөдө окуйм дегендер үчүн биринчи ал өлкөнүн тилин үйрөнүү зарыл, маданиятыны. Жок эле дегенде аларда келишимдер кандай түзүлөт? Жумушка барганда келишим кандай түзүлөт? Алардын маданияты кандай? Аларда медицина кандай? Кантип аларда страховка алыш керек? Жок эле дегенде ушуларды билиш керек. Анан ар бир адам жоопкерчиликти өзүнө алганды билиш керек да, бирөөнү күнөөлөбөй. Мен эмнеге айтып атам? Себеби мисалы, эгер бир айылдан бир жаш бала бир шаарга барса, ал өзүнүн айылынын өкүлү да. Шаардан бир облустук жарышка барса, ал шаарынын өкүлү. Биздин Кыргызстандан чет өлкөгө барган, бул Кыргызстандын өкүлү да. Бул жөн эле өзү эмес, жөн эле Нурбек, жөн эле Айбек эмес бул. Бул Кыргызстандын өкүлү. Эгер ал
бир кылмыш жасады, бир нерсе жасады, кыргызстандыктар деген сөз болот да. Ошон үчүн аябай чоң жоопкерчилик бул чет өлкөдө жүрүү деген, себеби сен өзүңдүн улутуңдун өкүлүсүн. Эгер мисалы бир динди карманса, христиан же мусулман болсо, ошол эле учурда өзүнүн улутунун, өзүнүн дининин, эми дин деле чоң маселе да бүгүнкү күндөрдө өкүлү болуп эсептелет. Ошон үчүн жоопкерчиликти сезе билүү керек. Мен айткандай жок эле дегенде тилди, ошол мамлекеттин тилин өздөштүрүп, мисалы биз окугандан кийин окудук. Университеттен бирок чыккандан кийин итальянча билиш керек экен да. Бизге аны эч ким айтпады да. Биз эми жаш кезде кеткенбиз аяка. Бардык, анан барып эле банктарга барып карта чал десек айтат, сен каякта жүрөсүн? Итальянча сүйлө. Деп аны айдап чыккан күндөр болду да. Итальянчаны үйрөнгөнгө туура келди. Ошол себептен тилин үйрөнүш керек, маданиятыны. Анан мен ушул жерде тиркей кетейин. Эгер барам окуйм дегендер болсо, бизде азыр миграция кеңеши деп жогорку кеңеште бар. Биздин жогорку кеңешке караштуу миграция кеңеши деп коет. Ушурда азыр биз иштеп атабыз. Миграцияга чейинки даярдык деген инициатива. Анда эмне болот? Мисалы биз Филиппиндин практикасын алдык. Миграцияга чейин биз адамдарды даярдайбыз деп мыйзам долбоорду өткөргөн турабыз буюрса, ошону даярдап атабыз. Миграцияга чейин киши Италияга барчу болсо, Италияда кайсы кесиптер актуалдуу? Биз биринчи үйрөнөбүз аны. Кыргызстандан даярдайбыз. Эмне сварка кылган керекпи? Же уста керекпи? Ким керек? Ошону үйрөтүп, тилини, маданиятыны, башкасыны, анан сертификатты алат, анан чыгат чет өлкөгө, кыргыздын жараны. Сертификатты алып туруп, даяр болуп туруп анан чыгат. Эң туура. Анан экинчи принцип бул миграцияга баргандагы процесс. Айка барганда консулдук жардам, байланышта болуп туруу, документтер менен, башка менен. Барып биздин жарандарды карап турушубуз керек да. Иденттүүлүктү жоготпой, кыргыз кылып сактап калып. Үчүнчү маселе, эң актуалдуусу. Бул чет жерден келген мигранттардын адаптациялоосу Кыргызстанда. Мен өзүмдүн практикамда көрдүм. Мен айтып атам го, 4 жылдан бери эми келдим Кыргызстанга. Келсем толтура нерсе көрүп кеткен. Биз аяка көнгөнбүз да Европанын маданиятына, башка 4 жыл болсо деле. Кыргызстанга келсек, коом башка, өзгөрүүлөр башка. Анан жанагы сиз айтып атканда азгырыктар пайда болот. Жакын бир канча айдын ичинде. Мен балким көйнө албайт окшойм. Мен балким бияка мен таандык эмес окшойм деген. Кетсем кайра деген ушундай нерселер пайда болот. Ушул биздин акыркы миграциядан кийинки дегенибиз бул аларды адаптациялоосуна жардам берүү. Аларга бизнес ачып берүү, кайсы кесиптер Кыргызстанда актуалдуу болуп атат, айыл чарбабы, башкабы. Ошондо биз толугу менен биздин жарандарды карап, камсыз кылып, бир өзүнүн ордун таап кетишине бир жардам бере алабыз да. Өзүңүз айтып аткан ошо миграция, жогорку кеңештин миграция кеңешинде кайсы мамлекеттерден дагы адамдар биргеликче иштешесиздер да? Бизде 105 өкүлүбүз бар дүйнө боюнча. 105 өкүлүбүз бар. Бул инициатива аябай мыкты көтөрүлгөн инициатива болгон. Рахман Медер деген биздин жетекчи тарабынан инициатива көтөрүлүп, негизделип, бул ачылган да, бул органча жогорку кеңеште. 105 өкүлүбүз бар дүйнө боюнча. Ал бардык жерлерде бар, АКШда бар, Европанын бүт өлкөлөрүндө бар. Ушулар менен иштешип, биз ушул мекендештерибизге жок эле дегенде жашоону бир аз жеңилдетсек деген бир мүдөө менен иштеп атабыз да. Мисалы 105 өкүлүбүз бар, анын эч кимибиз мамлекеттен бир сом албайбыз да. Акысыз иштеп беребиз мамлекетке. Өзүнүн салымды кошолу. Коомдук башталышта иштеткенсиздер да. Коомдук башталышта биз бир сом албай ушундай иштеп беребиз мамлекетке. Мен айткандай, бул миграцияны эми токтото албайбыз да биз. Бул дүйнөлүк процесс. Улуу көч деп 4-кылымдарда деле великое переселение народов деп болгон, азыр деле элдер көчүп атат. Бул дүйнөлүк процесс. Буга таң калбаш керек. Мен Кыргызстанга келип байкадым. Бизде чет өлкөлүктөр толуп кетти. Же болбосо бизден көп кетип атат, алып келиш керек аларды деген маселелер көтөрүлүп атат да. Буну токтото албайбыз. Себеби Европада деле чыгыш Европадан батыш Европага көч кылышат алар. Жумушка. Батыш Европадагылар Англияга көчүшөт. Англиядагылар Америкага. Ар ким баягы жогору көргөн нерсесинде көчө берет да. Мисалы, Баткенде окуган окуучу, мен Бишкекте университетте окуйм деп Бишкекке келет. Бишкектеги мен чет өлкөгө барам дейт. Бул нормалдуу эле процесс. Эгер биз бир норма менен жакшы бир иретке келтирсек, бул нормалдуу эле. Ушундай да, дүйнөлүк процесс. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Кыскача учурдагы сиздин андан тышкары бул жогорку кеңештин миграция комитетинен башка да кандай иштерди алып барып атасыз? Кыргызстанда эмне иш кылып атасыз? Туризм тармагында иштеп атабыз азыр. Өзгөчө Италия аябай өнүккөн да туризм тармагында. Ушуну үйрөндүк барып Италиядан. Себеби туризм
2019 жылдан кейін, ковидтен кейін аябай өнүгүп баштады. Биздин региондор дүйнө үчүн жаңы ачылды. Борбор Азия депчи. Алар бизди регион катары таанышат да. Анан биз чет өлкөлүктөрдү алып келип атабыз. Мисалы, Италияны мисал келтирсем, бул не үчүн пайда туризм бизге? Италияны bir жылда 60 миллион турист келет Италияга. 60 миллион турист келет. Ал 60 миллион турист мейманкана иштеткен адамга төлөйт, тамагын жейт, көчөдөн балмуздак сатып алат, башка толтур адамды багат да алчы. Туризм анан неге бул жакшы? Себеби биз мамлекеттер бар, табигый байлыктар бар, газ бар, нефть бар, көмүр бар, алтын бар. Булар бир күн келип түгөнөт, бүтөт булар. А туризм эч качан токтобойт. Бул аламдашуу заманында. Азыр себеби бири-бири маданияттарды таануу, кыдыруу өзгөчө аябай популярдуу болуп атат. Ошон үчүн туризм менен иштеп атабыз. Анан мен ушул эле учурда айтып кетейин биздин мекендештерге. Кыргызстанда байкадым кээ бир нерсени. Жалаң эле Кыргызстанга Туркиядан бир нерсе алып келип сатуу, Европадан алып келип сатуу, биздин акча чыгып кетип атат да четке. Анан мен ойлодум, биз кандай пайда алып келебиз? Кыргызстанга акча алып келели дедим да мен. А биз чет өлкөлүктөрдү алып келебиз азыр. Алар бизге акча таштайт. Биз биринчиден салык төлөнөт мамлекетибизге. Экинчиден биздин жарандарды жумуш менен камсыз кылабыз. Жок эле деген ат берген деле, мисалы малчы деле. Ал атыны берет туристке, акчасын иштейт. Туризм аябай чоң тармак. Бул өсүп атат. Туризм жылдан жылга өсүп атат. Биздин регион аябай чоң популярдуулукка ээ болуп атат. Потенциалдуу Борбор Азия негизи бул потенциалдуу бир 3 жыл, 5 жылда бул эң тучоксуна чыгат туризм. Ошого биз даярдыктарды көрүп, азыр ушул тармакта иш алып барып атабыз туризм тармагында. Биздин кошкон салымыбыз туризм тармактан өлкөбүзгө бул болсун, а мигранттарга бул тараптан бул болсун деп колубуздан келген аракетти кылып аткан кезибиз азыр Кыргызстанда. Ар багытта иштерди алып барып атасыздар да. Аракет кылып атабыз, ооба. Рахмат сизге. Эркин микрофон берейин. Жалпы негизи эле айтылып аткан сөздөр болсо телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Өзгөчө өзүңүз айтып аткан ушу Европадан, батыш өлкөлөрүнө барып окуйм деген биздин жаштарыбызга бир каалоо тилек болсо айта кетсеңиз. Менин каалоо тилегим жалпы эле биздин мекендештерге, биздин кыргызстандыктарга буюрса биз жаркын келечекке ишенебиз. Себеби биз өзүбүздүн улут катары, бир мамлекет катары бул сакталып калганыбыз аябай чоң белек да биз үчүнчү. Белек дегенде биз бул нерсени эстегенде ата бабабыздын азаттык үчүн болгон күрөшүн эстейбиз, төгүлгөн кандарды, жаштарды эстейбиз. Ошол эле убакта бул жоопкерчиликти сезебиз да бул нерседе. Ар ким өз тармагында мыкты болсо, мисалы, жаман нерседен алыс болсок, жакшы нерсени көрө билсек, адамдын жаратылуу максаты бул бири-бирин сүйүү үчүн, коомду өзгөртүү үчүн, бул бактылуу жашоо үчүн жаратылган да адам заты. А буюмдар болсо колдонулуу үчүн. Ошон үчүн ар ким өзүнүн тармагында адис болсо, бүт баары эле билбеген тармагында сүйлөй бербей, мисалы, ата-энелер мыкты балдарды тарбияласа, мугалимдер мыкты окуучуларды жетиштирсе, инженерлер мыкты имараттарды курса, ишкерлер иш орундарын түзүп берсе, саясатчылар элге кызыктуу, элдин кызыкчылыгын коргогон бир мыйзамдар менен камсыз кылса, ошондо биздин коомубуз көркөмдүктө, бир кооздукта, бир баланста сакталат да. Анан абсолюттук бактылуулукка жетебиз. Анан окуй тургандарга менин кеңешим окуш керек, илим алыш керек, билим алыш керек. Чет өлкөдө сөзсүз түрдө эле чет өлкөдө эмес. Анан чет өлкөгө деле көп аттаныштын деле кереги жок. Өзүңдүн мамлекетиңден башка жерде сени кучак жайып күтүп турган эч ким жок. Ачык эле айтайын бул нерсени. Окуш керек болсо окуш керек, үйрөнүш керек, аракетчил болуш керек. Фокус кылганды үйрөнүш керек бир нерсеге. Жоопкерчиликти киши өзүнө алганды билиш керек. Анан бүт эле кишилерге жөнөкөй болуш керек. Тилибизди сактайлы, маданиятыбызды кыргыз бололу, бирөөгө окшобойлу да, бирөөнү ээрчибейлүү, окшобойлу, өзүнүн маданият, баалуулуктарды сактап, буюрса бактылуу жашоону жашайлы, эгемендүүлүгүбүз бекем болсун, түбөлүктүү болсун. Чоң рахмат. Рахмат Азбек мырза. Сизге дагы каалоо тилектериңизге, Кыргызстанда кандай иштерди алып барып атсаңыздар ийгилик коштосун. Жаңы жылда ушул кирип келген 2026-жыл жалпы кыргыз элине, анын ичинде сиздерге, чет мамлекеттеги бизге, биздин мекендештерге жашоолоруна жакшылык алып келсин. Убактыңызды бөлүп бизге келип, кенен маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.